Кутман күнүңүздөр менен эфирде жаңылыктардан күндүзгү чыгарылышым, студияда Алтынбек Бедилов. Жалал Абад шаарындагы темирди кайра иштетүүчү заводдун мешнини жарылуусунан жаракат алган 7 адамдын 3-өөнүн абалы өтө оор болууда. Областтык клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Ботокараев жабырлануучулар учурда жандандыруу бөлүмүндө жатканын билдирди. Айтымында ооруканага кайрылгандардын 4-өө биринчи медициналык жардам алып, үйлөрүнө чыгып кетишкен. Ал эми абалы оор деп баалангандардын денелеринин 40-80 жана 90% күйгөн. Учурда кырсыктын себептери такталууда. Жалал Абад шаарындагы Кыргыз-Кытай биргелешкен темирди кайра иштетүүчү заводду жергиликтүү бийлик бош турган ишкананы өндүрүш базасы менен камсыз кылып, Кытай инвестору 114 миллион сом инвестиция салган. Анда курулуштагы металл конструкциялары өндүрүлүп, жалпысынан 65 адам иштейт. Бишкекте инспекторлар менен жолкулдашкан 4 кыз Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, ар бирине 1000 сомдон айып салынгандан кийин үйүнө кое берилди. Бул боюнча Кайгул милициясы түшүндүрмө таратты. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда кайгылчылар кыздарга кол салып жатат деген таризде видео тараган. Маалыматка караганда Борбор калаанын Чыңгыз Айтматов жана Абсамат Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырагы өчүп, инспекторлар унаа кыймылын жөнгө салып жаткан. Ошол убакта көчөдө кайырчылык менен алек болгон кыздар жолдун ортосуна туруп алып, автоунааларга тоскоолдук жаратышкан. Жада калса айдоочуларда жолду кайырчылардан тазалоону өтүнүшкөн деп белгиленет билдирүүдө. Кайгыл кызматкерлери кыздарга түшүндүрүп, жолдон чыгарууга аракет кылган. Бирок алар мыйзамдуу талаптарга баш ийбей, кызматкерлерди чаап, тээп да жиберишкен. Инспекторлар кыз бала экендигин эске алып, эч кандай күч колдонбостон баарын тиешелүү бөлүмгө жеткиришкен. Өз кезегинде кыздар каражатты кайрымдуулукка чогултуп жатканын билдиришкен. Кемин районунда 2 мектептин окуучулары мушташып, бир өспүрүм ооруканага түштү. Чүй областык милициясынын маалыматына караганда, окуя 27 майда болгон. Ошол күнү милицияга денесинен ар кандай жаратылган 15 жаштагы бала ооруканага кайрылганы тууралуу маалымат түшкөн. Баланын апасы сабаган балдарды аныктап, чара көрүүнү өтүнүп, милицияга арыз жазганы белгиленди. Ошондой эле андан бир күн мурда Токмок шаарындагы мектептин 8-9 класстын окуучуларынын ортосунда чыр чыгып, 15 жаштагы бир өспүрүм ооруканага кайрылганы маалым болду. Бул окуяга байланыштуу бир нече ата-эне милицияга арыз жазган. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда түшүндүрүү, териштирүү иштери жүрүп жатканы белгиленди. Кече Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өттү. Иш-чарага президент, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчысы тематикалык сүрөт көргөзмөсүн жана ок атуучу куралдардын, инженердик жабдуулардын жана радиостанциялардын көргөзмөсүн кыдырып чыкты. Ошондой эле өз сөзүндө куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин мааракелик дата менен куттуктап, эгемендүүлүк жылдарында армиянын жетишкендиктерин белгилеп, ошондой эле өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн стратегиялык өнүктүрүү боюнча пландарды белгиледи. Мындан тышкары кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы, үлгүлүү аскердик тартиби, күжүрмөн даярдыктагы мыкты көрсөткүчтөр үчүн президенттин атынан полковник Мурат Оторовго, подполковник Эрмек Асановго, капитан Бакытбек уулу Нурсейитке, капитан Кубатбек уулу Бексултанга жана ага лейтенант Адылбек Кочкоровго ыраазычылык билдирди. Дүйнө жүзүндөгү учурдагы коркунучтардын фонунда Кыргыз Республикасы макулдашуу жана адилеттүүлүк, өз ара пайдалуу кызматташтык, эл аралык жана региондук көйгөйлөрдү тынчтык жолу менен чечүү принциптерине таянып, жашоого умтуларын баса белгилей кетким келет. Бул принциптер биздин баш мыйзамыбыз болгон Кыргыз Республикасынын Конституциясында дагы белгиленген. Мындан ары дагы ушул принципиалдуу позицияларды бекем карманабыз деп ишенимдүү айта алам. Куралдуу күчтөрдүн кадырлуу ардагерлери, сиздерге өзгөчө ыраазычылык сөздөрдү айтып арнагым келет. 30 жылдык тарыхы бар куралдуу күчтөрдүн басып өткөн жолундагы сиздердин баа жеткис күжүрмөн тажрыйбаңыздар мекенчил кыргыз жоокерлерин, мекенчил уул кыздарын тарбиялоодо мыкты өрнөк болуп кала берерине бекем ишенемин.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура министри болуп дайындалды. Буга чейин бул кызматты Темирбек Асанбеков аркалап келген. Белгилей кетсек, ЭЭКтин кеңсеси Москва шаарында жайгашып, былтыр октябрда мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова анда департамент директору болуп дайындалган. Арзыбек Кожошовдон сырткары Максат Мамынтканов былтыр июлда Кыргызстандын атынан бул комиссияга министр болуп барып, ал уюмдагы бажы маселелерин тейлейт. Буга чейин жогорку кеңештин бир катар депутаттары Евразия экономикалык комиссиясында Кыргызстандын атынан отурган айрым министрлер өлкө кызыкчылыгында маселе көтөрбөй жатканын айтып чыгышкан болчу. Өзгөчө бул маселе кыргыз-казак чек арасындагы жүк ташуучу машиналардын тыгыны көбөйүп, Россияда медициналык кароодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам мигранттарды машакатка салганда көтөрүлгөн. Айыл чарба министриге Кыргызстандан кумшекерди 6 айга экспорттоого тыюу салууну сунуштоодо. Тиешелүү токтомдун долбоору министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Анда Кыргызстандан кумшекерди массалык түрдө экспорттоону болтурбоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында ак кантты жана чийки камыш кантты экспорттоону чектөө сунушталган. Маалыматка караганда өлкөнүн ички керектөөсүн жабуу үчүн жылына 170 000 тоннадан ашык кумшекер талап кылынса, анын тең жарымы импорт менен камсыздалат. Белгилей кетсек, өткөн апта аягында кумшекер кескин кымбаттап, 1 килограммы 100 сомго чыкты. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Кыргызстандагы кант заводдорунда чийки зат түгөнгөнүнө байланыштуу бир жумадай иштебей калганын билдирди. Учурда сырттан сырьё ташылып келип, жумуш жанданыптыр. Ал арада кошуна Казакстанда кант кымбаттап кеткендиктен Кыргызстандан ал жакты көздөй ири көлөмдө ташылып жатканы да белгилүү болду. Анткени кыргыз бийлиги ИАЭПке мүчө өлкөлөргө кумшекер сатууга тыюу салган эмес. Токтогулу суу сактагычындагы суунун көлөмү 10,5 миллиард куб метрден ашты. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык учурда суунун агып келиши секундасына 1006 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 217 куб метрге жетүүдө. Быйыл кездеги суунун аздыгынан улам аны үнөмдөө максатында кыш убагында бир катар убактылуу чектөөлөр киргизилген. Март-апрель айларында болсо суунун көлөмү бир кыйла кыскарып, ал 8 миллиард куб метрден түшүп кетет деген коркунуч жаралган. Аталган резервуарга 19,5 миллиард куб метрге чейин суу батат. Мындай көлөмдөгү суу Токтогулга 2017 жылы толгон. Ал эми эң төмөнкү чеги 2008-2009 жылдары, кийин 2014 жылы катталып, анда суу 6,5 миллиард метр кубтан түшүп кеткен. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.